Бул үй өткөн жылы жаңы салынып, эч ким жашаган эмес. Жаңы үйдү ээси бала бакча кылып, учурда мында бөбөктөр эртеден кечке ойноп, тарбия алып кетишет. Үйүн бала бакча кылган кожойке пенсия курагында болгонуна карабастан, тарбиячыларга жардам берип, бакчанын кем-кетигин толуктап турат. Ушул карасак, көбүдө иши жок, келиндерин да иши жок отуруп калыштылар. Москвадан келишип, бардыгы ишке жайланыш керек, иштеш керек. Ошон үчүн карап туруп, эмне кылса экен десек, кийин уже мына президентибиз Садыр Жапаровдун эмелери чыгып калды го, ушундай үй түбүндө садик ачсаңар болот деген көп аялдар үчүн, ишкер айымдар үчүн көп шарттар, көп эмелер берилди. 45 балага ылайыкташкан үй түбүндөгү бакчада 3 тарбиячысы бар. Балдарды билим берүү министрлигинин талаптарына ылайык мектепке даярдайт. Педагог кесиби бар тарбиячылар бакчада иштөө үчүн атайын окуудан өтүшкөн. Өтө талап жогору. Биринчиден бул бужум айылында эл көп болгондуктан элдин аялдардын талабы жогору, жана бужум айылында аскер кызматында иштегендердин балдары дагы ушул балдар бакчасында тарбияланууда. Биздин ушул садикти ачканыбыздын негизинде көптөгөн 1,5 жаштан баштап 6,5 жашка чейинки көптөгөн балдар, кыздар тарбияланууда, жана аялдар иш менен камсыз болууда. Өлкөбүздүн башка аймактарында эле Баткен облусунда мамлекеттик бала бакчалардын жетишсиздигинен көпчүлүк балдарга мектепке чейинки билим берилбейт. Андыктан үй түбүндөгү бала бакчалардын ачылганы айылдагы ата-энелер үчүн жакшы жаңылык болду. Жакшы тарбия берип атышат. Şu 1 жылдан бери мен неберемди шээрге алып келем. Рахмат шуларга. Детсаттары жакшы, аябай тамак ашы, баары жогу жакшы. Дагы да şu детсаттарын чоңойтушуга биз тилектешпиз. Расмий маалыматтар боюнча өлкөдө мектепке чейинки курактагы балдардын 75%дан ашыгы бала бакчага барбайт. Ал эми Баткен облусунда мектеп жашына чейинки балдардын 26% гана мамлекеттик бала бакчаларга тартылган. Мындан улам өкмөттүн акселераторлору долбоору старт алган. Анын максаты кызыктар тараптарга өз үйүндө үй тибиндеги бала бакча уюштурууга жардам берип, балдарды бакчага тартуу болуп саналат. Бала бакча ээлери салык жана башка төлөмдөрдөн бошотулуп, балдардын саламаттыгына байланыштуу коопсуздук жана санитардык эрежелерин сактоосу гана жетиштүү болот. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.